Саламатсыздарбы кыргыз элим? Менин үстүмөн арыз түшүптүр. Агитациянын алдын ала баштады деп. Баягы менин Instagram баракчамда бир видео бар, көрсөңөр керек. Ошол видеодо тойго келген коноктор, менин досторум тамада колдойбуз деп айтып аткан видеосу бар. Ошого арыз жазышыптыр. Ал жерде менин конкреттүү түрдө сөзүм бар. Бул жерде саясат жок деген. Ошого карабастан элим баягы өзү мага колдоосун көрсөтүп, колдоом бар экенин билдиргиси келген да. Бул видеодо эч кандай мыйзам бузуу жок. Анан баягы ошол менин үстүмөн заявление жазган адам, бул эми мен түшүнүп атам эмнеге жазганын менин үстүмөн заявлениянычы. Анткени көп кандидаттардын мен каерден коерумду билбей жүрөктөрү түшүп, байкуштар жаман болушту да, кыйналыпчы. Анан менде бир эле ой бар да, мындайчы, дагы бир жолу айтып кетейин кеп, мен кыйындыгымда эмес, мен ал жөнүндө ойлонбой элем. Мен ойлонуп аткан себебим, ушу 90 депутаттын 80% мурун эле округтардан келген да. Баягы кыргыз элинин өзүнүн балдары жергиликтүү шайлайт го, ордунан шайлап, бул биздин бала деп добуштарды бересиңер го. Ошолор да буларчы. Анан мен ойлогон себебим, мисалы, булар азыр шайлоодон коркуп атат да. А эмнеге коркот? 4 жылда ошол Кенедей округуна, округда 140 000 адам жашайт экен. Туугандар, элестеткиле, даже макул мурунку неме менен, мурунку шайлоо менен бир округда 300 000 адам, 500 000 адам жашасын, макул. Ошондо деле, ошончо неме да, ал кичинекей жер болуп калат. Ошол жерге барып иштеп бере албаса 4 жылда, азыр жүрөгү түшүп отурса, мен өтөмбү, өтпөймбү деп жүрөгү түшүп отурса, азыр ушундай адамдарга добуш дагы эле бере бергенге даярсыңарбы силер? Ушул суроо да. Азыр деле мен угуп атам, мен билем, жанакы куртка мурткаларын алып кетип, ушул бир амалдарын тапкан татта азыр делечи, шайлоону өтүп кеткенгечи. Мен бир эле оюм бар да, ушул адамдарга силер ушу 4 жылда ыйратып бир кичинекей жерге иштеп кое албаган адамдарга кайра добуш бергенге даярсыңарбы силер? Мага бир досум чалып айтып атат. Менде Кыргызстан боюнча ушундай бүт айыл аймактарда бүт 7 дубанда тең досторум бар. Ошолор көбүнчөсү ошол досторумдун немелер, ошол жердин лидер мнения деп койсо болот, ошондой балдар. Анан мага чалып айтып атат да, ушундай бир кандидат мага иштеп бер деп атат досум, кандай кылайын деп атат да. Сразу эле айтып атам, иштеп бербегиле, болду да жетет да, 30 жыл иштеп бердиңер го. 30 жыл ошол өзүңөрдүн балдарыңарды, өзүңөрдүн мындайча айтканда ошол округдагы байларды шайлап берип бүттүңөр го. Жетет го деп ойлойм да менчи. Андан көрө ошол айыл аймактардын, ошол 7 дубандардын баягындай алды күчтүү аксакалдары, балдары силер дагы кошулуп, ошол жерде мен ишенбейм, ошол жерде жакшынакай кандидат жок экенинечи. Мен ишенбейм. Бар. Кыргызстан үчүн иштеп берем деген балдар, кыздар толтура. Ошолорду бир чогулуп сүйлөшүп туруп, ошолорду бир шайлап бергиле да, деги айланайын. Заман деле өзгөрдү. Мурун андай болчу эмес, азыр президентибиз деле айтып атат, таза шайлап бергиле деп атат, элим деп суранып атат. Таза шайлап бергиле, анан 5 жылын албагыла шайлап алып депчи. Бүт баары силердин колуңарда да. Бир аракет кылып, баардык Кыргызстан боюнча дебейм, бирок кээ бир округтардан чыгарсаңар болот. Мындай сүйлөшүп, аны дагы силер ошентип туура чындык менен, адал менен шайлап берсеңер, шайласаңар аны дагы. Ал дагы адал менен иштейт. Андан дагы адал менен кайра сурап алсаңар болот. Сен эмнеге шайлап бердиң элек депчи. Бул шайлоонун билинбеген менен Кыргызстандын келечегине абдан көп таасирин тийгизет да. Билинбеген менен эмес, билинип эле турбайбы, көрүнүп эле атпайбы эмне болуп атканычы. Мен силерди чакырып кетет элем, ушул шайлоого аракет кылып бергиле кыргыз элим. Силерден суранам мен. Чыгаргыла, жакшы чыган кыздарды, чыган балдарды чыгаргыла. Алар силер үчүн иштеп беришсин. Чоң рахмат.